Мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын таланттуу студенттеринин алтынын республикалык кароосуна өтүүдө. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн кайсы жогорку окуу жайдын студенти биринчи орунду тагыраагы 30 000 сомдун ээси болот? Аны сиздер менен чогуу билебиз. Сынакка жалпы 12 жаш талант катышты. Жаштар конкурска чейинки даярдыгы, сынактын жалпы критерийлери, учурдагы сезимдери Ош шаарынын жана Ош мамлекеттик университетинин меймандостугу менен бөлүштү. Bizde daярдыктар жакшы болду. Буюрса бизге келгенде эле Ош аябай бизди сүйкүмдүү тосуп алышты. Баары меймандос. Даярдык деген 3 күн болду. Ага чейин даярданып жүргөнбүз. Негизи аябай толкундан башында чынында мен көптөн бери мындай толкундан элек болчумун. Конкурс болгонун билбейм. Бирок аябай сүрдүү болуп башталды. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгы туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ош мамлекеттик университети бизди аябай жылуу кабыл алышты жана аябай меймандос экен. Ошко биринчи жолу келип атам. Ошондой болсо дагы аябай жакын, дайыма чогуу жүргөн адамдардай болуп, чогуу катышуучулар менен бирге азыр көңүл ачуудабыз. Алтынын вокалдык сынагына республикалык тандоо туруна өтүп, Кудай буйруса жакшы даярданып, жакшы чыгарманы алып, ошолорду ырдаган аракет кылдык. Буга чейин дагы конкурстарга катышып жүрөбүз, ырдап жүрөбүз дегендей. Студенттердин өнөрлөрүн Кыргыз Республикасынын эл артисттери, драма театрлардын жетекчилери жана журналисттерден түзүлгөн калыстар тобу баалады. Топтун төрагасы келечекте чыгармачылыкты өнүктүрүүгө шарттар түзүлөрүн, кыргыз жаштарынын талантын көрсөтүп, ар тараптан колдоо болорун айтты. Таланттын барысы тең ошол вуздарда, чоң окуу жайларда окуган студенттердин арасында вот. Силерде таланттын барысы тең. Талантты издеген болсо, ошол университеттерде студенттерден барып издесе таап алат. Мына бүгүн ошонун бир мисалы, абдан жакшы балдар келишти. Жыйынтыгында активдүү катышкан студенттерге арда грамота жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. 3-чү орунду Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайдын студенти Токсонбаева Манчук ээледи. 2-нчи орунду Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенти Мерим Тилебалдыева жана Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин студенти Айгерим Канатбекова алды. Ал эми 1-нчи орунду Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти Баяман Сонунбеков жана Ош мамлекеттик университетинин студенти Аруке Кубатбекова жеңди. Негизи даярдап атканда андай ой жок болчу. Вообще ойлогон эмесмин жеңемди, бирок биринчи чыккандан кийин эле негедир жакшы ырдагандан кийин жакшы ырдадым, болду, самое главное это место не важно дедим болчу. Анан биринчи орун алып калдым. Я очень рада. Сынактын максаты патриоттук сезимди ойготуп, музыканын көркөмдүк деңгээлин көтөрүп, жаш таланттарга стимул берүү болуп саналат. Ушул конкурсту эми токтотпостон жылда өткөрүп кылыш керек. Анан ушул эстафета катары бир окуу жай быйыл Ош мамлекеттик университети өткөзсө, эмди жылы башка окуу жай өткөзүп, ушул жалпы Кыргызстандын баягы масштабында аябай жакшы деңгээлде уюштурса жакшы болот да. Иш-чаранын жүрүшүндө Ошму сүрөтчүлөрдүн көзү менен аттуу көркөм сүрөттөрдүн конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды. Сынак 2 категорияда өткөн. Тактап айтканда Ошмунун окутуучулары жана студенттери Ошмуну даңктаган сүрөт тартышкан. Окутуучулар арасында 1-нчи орунду Равшанбек Тайырбек уулу ээледи. Мен учурда өтө кубанып турам, себеби бул Ош мамлекеттик университетинде иштегениме абдан сыймыктанам. Жана ошондой эле ошол Ошмунун 85 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсүндө Ошму сүрөтчүлөрүнүн көзү менен деген кароо сынакта
эмгектериме илингениге өтө сыймыктанып, ушул сезимдер менен бөлүшүп жатам. Студенттерден биринчи орунду ошол бизде көркөм сүрөт өнөрү профилинде окуган биринчи курсубуздун студенти Ахматов Тимурлан алды. Ар тараптуу өнүгүп жатканын көрсөткөнгө аракет кылган да. Ошо сүрөтүндө көрүнүп турат. Ар кайсы профилдеги адистерди даярдап чыгарабыз деген максаттарды бере алган. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракеси 2024 жылдын 31 майында Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо салтанаттуу белгиленет. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.